Assalamu alaikum туғандар. Көбі сұрайды менден жазып малшың барбы жоқпы деп. Быйыл малчы жоқ менде. Быйыл мен малчым жазға чейин жайға чейин иштейм, кетем деген. Кеткен ордуна момундай электро пастух деген электро малчы деп которлап кандай болот. Алганмын, өткөн жылы алгам, мынаны 2 жыл болду. Мынаны быйыл алдым, экинчисини. 2 аккумулятор алып, зымды тартып, мына 2 кабат кылып. Bir панель койгом. Панель заряд кылып турат экөөнү. Меге чейин кыскасы 300 гектар жерди ызым менен ороп койгом. Күнү түнү 24 саат жайытта жүрөт малдар. Мону жанына барат, билет буну ток урушуну. Жанына келбейт. Буларды кантип үйрөткөнмүн? Буларды малканага, атканага ушул электропастукту жандырып коем. Алар билбейт башында. Анын жанынан барат. Коркот. Урат да, анан коркот. Биринчи коркпойт. Ургандан кийин бир-эки өкүрөт. Башкалар көрүп барбайт. Анан кээ-биркилер кызыккандар да болот. Барып урат. Башка барбайт. Забор дагы сынбайт. Коргон да сынбайт. Эчтеке болбойт да. Ошол кандай кагылган болсо ошондой турат. Аны просто убагыда келип карап туруш керек. Ошол эле. Анан жайыт мезгилинде айдап чыгасын. Жайытка алып келгенде зымды жанына барат, көрөт баары бир темселенип. Уже тааныш көрүнүш болду, анга барбайт, ток урат деп. Ошентип көнүп калган мал. Жаңы мал келет, анда камайсын. Ошондой эле малкананын ичиге эле тартып коесуң төрдү, ошол зымды. Болду. Bir күн 5 күн ичинде бардыгы родной болуп калат. Тугандар, азыр мына дагы мал көргөнү келдим. Мал жайытта жүрөт. Баары жакшыбы? Баары жүрүшөбү? Ошону көрөйүн деп келдим. Тынч элеби? Кээ-бирки мезгилде туар бейлер бар. Тууп коет да. Ошого кулуну барбы экен деп келип издеп карап коем. Жакындап калгандары болот. Уйлар болсо эне жүрөт. Ана башка жерде булар биргелешип жүрө берет. Болсо. Тугандар, ушул электропастух менен кайтарылат. Өтө эле көп убакыт кетпейт буга. Анча бошоп калдым, азыр башка иштерди дагы кылып атам. Бияка bir күндө 2 жолу 3 жолу келип кетем. Малды эсептеп, карап, заборлорду текширип, электропастукту текширип коем. Зымдарына. Баары жакшыбы, жакшы эмеспи? Эмелер маралдар бар биякта. Анан лось бар, лосту кыргызчасына билбейм кандай болот. Түлкүлөр бар. Ошолор келип калышы мүмкүн. Ошолор газелдер бар, газел. Ошолор келип үзүп бериши мүмкүн да. Ошо алдын ала келип карап коем. Ошол тугандар. Бүгүн кече бүркөө болду, бирок дым. Мына айгырды сурагандар, айгырын кана дейишет. Мына айгыр көк. Ушул көк айгыр. Ушунун кулундары түшөт буюрса эмки жылга. Бул эми Орлов породасындагы айгыр. Өзүнө жараша бийик. Быйылча ушул карап берет келиндерди. Кийинкисине уже башканы коебуз. Ошол. Жакшы. Боюндуу, бойлуу спортсмен.